Саламатсыңарбы балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз агробиоценоз жөнүндө болмокчу. Сабактын жүрүшүндө силер агробиоценоз жөнүндө түшүнүк аласыңар. Агробиоценоз менен биогеоценоздун окшоштугу, айырмачылыгы жана андагы отоо чөптөр жана зыянкеч курт кумурскаларга каршы күрөшүү жолдору, азыркы күндө айлана чөйрөнү коргоодо агробиоценозду туура уюштуруунун мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Алгач агробиоценоз деген түшүнүк менен таанышып алалы. Агробиоценоз бул адам өз колу менен өстүргөн, кыска мөөнөттө өрчүй турган өсүмдүк топтору. Буудай, кара буудай, картошка, сулуу, капуста, күн карама талаалары, ошондой эле алма, алча, өрүк, жүзүм өстүргөн бактар, парктар ар кандай агробиоценоздун мисалдары болуп саналат. Бир топ касиеттери жагынан агробиоценоздор биогеоценоздорго окшош. Мисалы, экөө тең күн энергиясын топтойт, кычкылтекти көбөйтүп, абаны тазалайт. Агробиоценоздогу отоо чөптөрдүн курамы шартка жараша ошол жер үчүн туруктуу болот. Агробиоценоздогу отоо чөптөр биогеоценоздордогудай эле бир жылы өсүп, экинчи жылы шарт болбосо тыныгып жата берет. Ошондой эле орчундуу айырмачылыктары да бар. Мисалы, биогеоценоздо өсүмдүктөрдөн топтолгон органикалык заттардын көпчүлүгү чирип, топуракка түшөт. Ал эми адам айдаган картошка, капуста талааларында кандай процесстер жүрөт? Ойлонуп көрөлүчү. Албетте азык заттардын көпчүлүгү түшүм менен кошо алынып кетет. Агроценоздо өсүмдүктөрдүн жайланыш тартиби, башкача айтканда жөөг алуу, себүү, отургузуу процесстерин адам өзү жүргүзөт. Тиешелүү шарт түзүлбөсө, өсүмдүктөр өспөй калат. Агроценоздо бир түрдүү өсүмдүктөр өстүрүлүп, алардын жарыкка, сууга, жылуулукка, абага болгон талаптары бирдей болуп саналат. Мадани өсүмдүктөр менен кошо өскөн отоо чөптөр агробиоценоздо органикалык затты өндүрүүчү продуцент катарында кызмат кылат. Агробиоценоздо мите козукарындар, кара көсө, спорыня, датпа суу, парша сыяктуу илдетти козгогондор да бар. Алар өсүмдүктөргө зыян келтирип, жабыркатышат да түшүмдүүлүгүн дагы төмөндөтүүгө алып келишет. Кээде зыянкеч жаныбарлардын массалык көбөйүшү жүрөт. Мисалы, капуста талааларынын үстүндө капустачы ак көпөлөк, картошка талааларынын үстүндө колорадо коңузу, буудай талаасында чычкандардын жана момолойлордун көбөйүшү. Агробиоценоздун курамына кирген организмдердин ортосунда азыктык байланыштар болот. Бирок биогеоценоздон айырмаланып, азык чынжыр аз санда жана аз звенолордон гана турат. Адамдар агроценоздордо отоо чөптөр жана зыянкеч курт кумурскаларга каршы гербицидтерди, инсектицидтерди колдонушат. Жылдан жылга уу химикаттарга туруктуу зыянкечтер жана отоо чөптөр пайда боло баштайт. Адам уу химикаттын дозасын жогорулатууга мажбур болот. Бул эмнеге алып келет? Албетте алар топуракта топтолуп, өсүмдүктөр аларды соруп алып, азык чынжыр менен жаныбарларга, анын ичинде адамдарга дагы беришет. Агробиоценоз өзү өнүгүүчү система эмес. Ал адам тарабынан көзөмөлдөнгөн система. Сабагыбыздын башында айтып кеткендей, агробиоценоздо адам дайыма өсүмдүк түрлөрүнүн түшүмүн жыйнап алып турат. Мына ошентип, ал продукция азык чынжырга кошулбайт. Ушуга байланыштуу топуракта органикалык жана минералдык заттардын кармалышы азаят. Аларды калыбына келтирүү үчүн киши дайыма талаага жер семирткичтерди чачып, топурактын структурасын калыбына келтирип туруусу шарт болуп эсептелет. Агробиоценоздордун биологиялык мааниси. Адамдын чарбалык иш-аракеттери жердеги табигый биргелештиктерди агробиоценоздор менен алмаштырууга алып келди. Алсак, азыркы мезгилде кургактыктын 10%ке жакынын агробиоценоздор ээлейт. Жыл сайын 2,5 миллиард айыл чарба продукциясын берет. Агробиоценоздор жалаң эле калк үчүн азык түлүктөрдү жана мал жаныктар үчүн тоюп берүүчү эң негизги өндүрүүчү болбостон, бара-бара жердин атмосферасынын газ режимине маанилүү көзөмөлдөгүч да боло баштады. Себеби айлана чөйрөнү коргоодо айыл чарба ландшафттарын туура жана үнөмдүү пайдалануу өтө маанилүү. Мына ушунда гана агробиоценоздор мадани өсүмдүктөр тарабынан атмосферадан көмүр кычкыл газынын максималдуу өздөштүрүлүшүн камсыздай алат. Бул агробиоценоздун түшүмдүүлүгүнүн жогорулашына, адам баласынын айыл чарба аянттарын натыйжалуу пайдаланууга алып келет. Эгерде сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо, төмөндөгү таблицаны толтуруп келесиңер. Агробиоценоз менен биогеоценоздун окшоштугу жана айырмачылыктарын таблицага түшүрөсүңөр.
саламатта калгыла.